Ассалаумағалейкум, қымбатты қырғыз елім. 5-нен 6-сына қараған күні, Бостериде, түнде Бостериде Золотые пески пляжында, короче. Менің енем көлге салғаны келет, дос балаларменен келіп, ушул жерде үш тегеректе ес алып жүрүшөт, ушул эки тегеректе ес алып жүрүшкөндө бар да. Эки бардын ортосунда экен, короче. Бияғы карусель, бияғы каток. Могу тушта 7-8 бала отурат. Могу тушта 7-8 бала отурат. Анан ортосунан кичине пикир келишпестик чыгат. Ортосунан пикир келишпестик чыгып, жана 7-8 бала мен энимди сабашып. Анан эним өтүп кетти. Биз азыр роодуга барсак, милиция кызматкерлери, следовательдер өзүнүн эпилепсиясы кармап калган дейт. Ал энибизди биз эпилепсиясы болсо, нар жак бер жак болсо биз мойнубузга алмакпыз. Анан өзү спортсмен болчу, эч кандай эпилепсия, эчтекеси жок болчу. Анан булар билбейм кандай немеде айтып атат булар. Ишти эртерээк жаап коюшайын деп атабы. Биз аны эч түшүнө албай койдук. Анан сиздерде ошо видеолор болсо, бере жанына дос балдар жана салган балдарды түрүнөн көрсөк тааныйбыз дейт. Видеолорду жиберип коюңуз, сиздерден сураныч.